кабырда азап бериле берет. Качанга чейин? Алла Таала кайра тирилткенге чейин. Канча кабырда 100 жыл жатабы, же 500 жыл жатабы, же 1000 жыл жатабы, же андан көп азбы Кудай билет. Бирок кайра тирилгенге чейин азапта. Эгерде ким жооп бере албай калса, ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандарына сабак уккандар баарыбыз ушуну эртерээк досторубузга, туугандарыбызга, үй бүлө бала чакабызга айтып коелу. Кабырда 3 суроо бар деп. Не деп айтабыз? Ошону билеби билбейби сен туугандарым? Аялың, балаң, ала чакаң билеби билбейби? Билбесе мен дагы айтайын. Өзүмдүн жакындарыма сиз дагы айтыңыз. Баарыбыз айтайын. Биринчи Роббуң ким деген суроо болот. Мар Роббук деген суроо. Роббум Аллах. Роб деген ким? Роб деген жаратуучу, тарбиялоочу, кажеттерди бүтүрүүчү. Чыныгы бадыша ээ. Bunun adına Rob деп koyup durgan. Бүткүл аламдын Робу. Роб деген сөздө Аллаху акбар жөн ушунчалык пендени өзүнө тарта турган магнит бар. Бардык пайгамбарлар дуа кылганда Роб деген сөз менен кайрылган. Болбосо Алла Тааланын бир сыпаты, башка дагы аттары толтурас. Роб деген рубуйет. Бул Роб деген Аллаху акбар. Робум Аллах деп жооп беришибиз керек. Не деп? Роббум Аллах деп. Роббум Аллах дайыма. Роббум Аллах деп жүрөйлү. О Роббум, о жаратканым, о Роббум. Экинчиси, мади динин кайсы? Диним ислам. Тынчтыктын дини акыркы дин. Эки сөз менен. Тынчтыктын толук дини акыркы дин. Бүттү. Будан башка нерсе жок. Буга чейин болгон, бирок бул акыркы дин. И тынчтыктын дини. Тыныштык өзүбүзгө каалайбыз, үй бүлөбүзгө каалайбыз, элибизге каалайбыз, мамлекетибизге каалайбыз, бүткүл ааламга тынчтык каалайбыз. Ошого колубуздан келишинче мал, мүлк, байлыгыбызды жөндөндүрүүбүздү жумшайбыз. Исламдын философиясы ошол. Исламдын саясаты ошол. Ислам саясаты ошол. Мен тынч жашайын, үй бүлөм тынч жашасын, кошунам тынч жашасын, досторум, эл журтум, мамлекет бүткүл ааламга тынчтык каалайм. Болобу, болбойбу мага кызыктырбайт, бирок мен каалаганым ошо, аракетим ошо. Канчалык болот Алланын каалоосу менен. Бирок Кудайга шүгүр, Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызга туугандар ушундай дуаларды үйрөткөн, тынчтыктын жолдоруна жолдо деген. Карачы. Ненин жолдоруна? Ар бир намаздан кийин. Ааламга пайгамбарыбыз тынчтыкты орнотуш үчүн келген, орнотуп кеткен. Эмне дедим? Ааламга пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тынчтыкты орнотуш үчүн келген. Жөнүнө кеткен жок, орнотуп анан кеткен. Хулафа рашидиндер, сахабалар алтын доордо эмне деген тынчтыкты орнотушту. Ошончо туугандар, иншалла биздин мына жүрөгүбүздө ушундай болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир намаздан кийин дуа кылла деген. Ибн Масуд разияллаху анху риваят болчу, Абу Даудта келет. Ташаххудтан кийин саламдан мурда дейт, кээ бир жерлерде любой жеринде деп айтылат дагы. Ал кандай дуа? Аллахумма аллиф байна кулубина ва аслих дата байнина вахдина иля субулус салам. Я Аллах, жүрөктөрүбүздү бир кылгын. Я Аллах, өз ара мамилелерибизди оңдогун. Я Аллах, тынчтыктын жолдоруна жолдогун. Кана. Мусулман адам, ар бир эркек, ар бир аял күнүнө 5 маал намаз Алладан тынчтыктын жолдоруна жолдогун деп сурай эле берсе, акыры барып мээсине деле өзүрөк кичине кой мен тынч жашашым керек экен деген келери. А бул жөнөкөй эле эң минималдыйын айтып атам. Ошон үчүн иншалла. Ла иляха иллаллах. Мына демек кабырдагы сурака жооп бергендерге кыямат күнгө чейин рахатта болот. Кабырдагы сурака жооп бере албай калганга кыямат күнгө чейин азапта болот. Эми ыктыяр сизде. Сизде ыктыяр. Өзүңүз тандаңыз. Кайсы жолду тандайсыз? Үчүнчү суроо пайгамбарың ким? Ман набиюк. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Мына хадистерде келип атат, кээде пайгамбардын элесин көрсөтөт деп атат. Кээде шахадат айтат, кээде болсо Мухаммад Расулуллах дейт, жана башка.